Рахмат, урматтуу төрага. Но палатада депутаттардын сөзүнө комментарий берген жетекчилер бар го. Ушулар акыркы күндөр көбөйүп кетип атат да. Эмне деген бул көрүнүш жогорку кеңештин депутатына каяша сүйлөп отурган? Бул кимге таянып атат анда? Эмне деген бул комментарий берип атат? Сиз урматтуу төрага, мындай жетекчилерди тартипке чакырышыңыз керек деп эсептейм. Депутат айтып атат, шаардык кеңеште мыйзам бузууларга адилеттүү карагыла деп. Бир партияны чыгардың, баарын чыгар анда деп. Эмне бир партия сатып алды, калганы озун карап отурду дейсиздерби? Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын адилетсиздигинен, мыйзамдарды карабагандыгынан кайра революция болуп атат. Ошондойлор кайра кайталанбасын деп чырылдап атабыз. Бул күздө дагы болушу мүмкүн. Эгер мына жердеги сатып алгычтардын, админресурс колдонгон опытныйлардын 5 жолудан кайра келип, элге кызмат кылбаган депутаттардын барышына жол берсеңер. Эми сизге биз суроо берип атат да биздин кесиптештерибиз. Жөн эле жооп берип койбосузбу, кайсы сүйлөбөй. Отличие от вас дебестен. Рахмат. Замечание туура айтылып атат. Нуржан Карбайбековна, депутаттар суроо берип жооп алууга укуктуу. Регламент ошондой. Силер жооп бергенге ушул жерде келип отурасыңар. Мына бүт шайлоого, шайлоонун натыйжаларына тиешелүү болгон маселелер. Бул депутаттарда эртеңки ушул кандайдыр бир кесепеттердин астына алуу боюнча, чекиликтерди жоюу боюнча суроолор берилип атат. Ага толук кандуу жооп бериңиздер. Анан эскертүү берем. Жанакындай комментарий кылып, башка жакка эме кылбасыңар. Бу жерде личный суроо берилген жок. Жекече кара бардыгы шайлоого байланышкан маселе. Бербөөгө мен дагы чакырат элем. Биринчи микрофон. Рахмат. Личный суроо берилген жок. Сизге мен фактыларды айтып атам. Ошол жерге башка партиялар обед, ужин алып келип атат деп атам. Мен сизге каалоо тилегимди айтып атам. Акыйкат болуп бериңиз деп атам. Мен сизди күнөөлөгөн да жокмун. Жеке эчтеке айткан жокмун сиздин адресиңизге. Мен сизге каалоо тилегимди, каалоо катарында эртең шайлоо жакшы өтсүн. Эртең шайлоодо биз бири-бирибизге мындай кайым-кайшы айтпай, сиз акыйкат өткөзүп бериңиз деп сизге каалоо тилегимди айтып атам мен сизге. Во-первых, я вас не учу. Я вам по желанию. Я что, не имею права по желанию вам сказать, что ли? Сизге каалоо тилин айтып атам, дагы бир жолу айтып атам. Кайым айтышпасаңыз? Кайым айтышканды токтоткула. Токтотсоңуз? Суроолорго түз жооп бергиле.